Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаарда коронавирус боюнча абал кооптуу экенин, тойканаларды 15 күнгө жабуу чечимин чыгарууну ойлонуп жатканын билдирди. Төлөбаев бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Бүт шаарды коркунучка алып келдиңер. Шаарды кайра карантинге жаба албайбыз. Эл кыйналат. Тойкана ээлери бул сөз силерге. Элдин ден соолугу менен ойноп жатасыңар. 15 күнгө жабабыз. Жакында чечим чыгаралы деп ойлоп жатабыз деп жазды. 5 ноябрга карата COVID-19 оорусу өлкөдө 535 адамда жаңы аныкталды. Март айында Кыргызстанда биринчи оорулуу билингенден бери бул вируска 61309 кыргызстандык чалдыкты. Илде жаңы аныкталгандар боюнча Бишкек шаары 151 киши менен биринчи орунда турат. Андан кийинки орундарда Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары. Бүгүн 5 ноябрда Бишкекте Үмүт деп аталган кыймыл жыйын өткөрүп, өлкөдө түзүлгөн саясий абал боюнча өз пикирин билдирет. Анын өкүлү Мухаммед Агибаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, бул кыймыл парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылык учурунда түзүлгөн жана курамына бир нече саясий партия кирген. Агибаев бүгүнкү жыйында бийликти мыйзамдуулугуна кайтууга чакырыктар айтылып, сунуштар берилерин кабарлап, шайлоодон кийинки нааразылык акциясында коюлган талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Люстрация болсун, жаңы жүздөр келсин деген ураан менен чыккан элек. Жаңы жүздөр өтө эле аз болууда. Эски карталарды кайра аралаштырып дайындап жатат. Бул эч кандай жаңылануу эмес. Агибаевдин айтымында Үмүт кыймылы парламенттик кайра шайлоо Конституцияда жазылган мөөнөттө өткөрүлбөй калганын мыйзам бузуу деп атап, эл аралык коомчулук Кыргызстанды тааныбай жатканын белгилөөдө. Кыргызстан тышкы карызынан өз ресурстары менен кутула алат. Бул тууралуу 3 ноябрда регион телеканалындагы маегинде президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Ал тышкы карызды төлөш үчүн элден жардам сунуш кылынып жатканын, бул үчүн финансы министрлиги президенттик фонд түрүндө атайын эсеп ачкандыгын айтып, ал тууралуу эртең бирсү күнү жарыяланаарын кошумчалады. Жолдору бар экен, өзүбүздүн эле ресурс менен кутулуп койсок болот экен. Аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечишибиз керек. Кайсы жерден кантип кутулсак болоорун алдын ала болжоп койдук. Жолдор бар экен. Мисалы Кытайдын карызынан, калган карыздардан деле өзүбүздүн ресурстарды колдонсок болот экен. Жаратылыш ресурстарын деди ал.